Быйыл Ош облусунда кылкандуу даан эгиндерден алган түшүндүрүк боюнча маселелер талкууланды. Жыйында райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басарлары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары катышып, кылкандуу даан эгиндерди оруп жыйноо жумуштары, мал базарларды иретке келтирүү боюнча маалымат берилди. 55,7, 39,2 и бирлик 40 центнер алып атат. Ош облусунун башчысы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчыларына түшүндүрүктү жогорулатуу боюнча тапшырмасын 30-августка чейин аткаруу керектигин эскертти. Анткени түшүндүрүктү жогорулатуу боюнча өткөн жылы сапаттуу үрөнгө чейин камсыздап берилген айыл чарба кооперативдери быйыл дыйкандардан аз түшүм алышкан. Мындан улам атайын түзүлгөн комиссия эми аймактарды кыдырат. Эгерде үрөн чарбалардын көрсөткүчү начар чыкса, анда жетекчилердин кызмат ордугу каралат. Эгерде ошол үрөн чарбаларды аткарбаган болсок, демек биз ошол жетекчилерине чара колдонобуз дагы, балким алардын жетекчилерин биз алмаштырганга туура келет. Себеби биз ишенген үрөн чарбаларыбыз жөнөкөй дыйкандардан аз алып атат да, түшүндүчү. Анда кандай үрөн чарба болот ал? Анда алар үрөн чарба бизди, элибизди үрөн чарба үрөн менен камсыз кылып бере албайт да. Туурабы? Ошондуктан анан быйыл мисалга бийлик тараптан биз үрөн менен да камсыз кылып бердик. Быйылкы жылы мына жаанчыл жыл болду. Суу маселеси көтөрүлгөн жок. Кээ бир райондордо, кээ бир айылдарда болду. Бирок көпчүлүк кезде ушул суу маселеси дагы бардык дыйкандарга тегиз жетти деп айта алабыз да. Бийлик өкүлдөрүнүн үрөн чарбаларына койгон талаптары да жөн жай эмес. Анткени жыл башында мамлекеттен сапаттуу үрөн сатып алууга 1,5 миллиард сом акча каралган. Анын эсебинен Россиядан сапаттуу үрөн сатылып алынып, аймактарга бөлүштүрүлгөн. Ошол эле тапта үрөндүн жаңы сортун дыйкандар да Айыл банк аркылуу 4,5% менен алышкан болчу. Жыйынтыгында дыйкандар гектарына 50 центнерден түшүм алууга жетишкен. Ошол эле сапаттуу үрөндөн үрөн чарбалары гектарына болгону 30 центнерге чыгышкан. 65 тонна үрөндү эми Өзгөн районунун дыйкандары 4,5% ченем менен 3 жылдык мөөнөткө банктар аркылуу насыяга ала алса болот. Күздүк буудайды себүү сентябрда башталат. Мындан улам алар түшүмдүүлүгү жогору болгон үрөндү убагында эрите алууга кызыктар болушкан. Мынтип алардын күткөн үрөнүнүн биринчи партиясы келди. Эми дыйкандар кечүүсүз убагында күздүк буудайын айдай алышат. Быйылкы жылга мына келген үрөндөр насыяга жазда 3 жылдык мөөнөттө, 2 жылдык мөөнөттө берилгенине байланыштуу райондун дыйкандарына талап күч болуп атат. Ошондуктан быйылкы 2023 жылга 5500 гектар айдоо аянтка көбүрөөк себүү пландаштырылды. Анткени өткөн жылы 22 жылдын түшүмүнө 3813 гектар айдоо аянтка себилген болсо, быйылкы 23 келерки жылга 1,5 гектар айдоо аянтка көбүрөөк себүү пландаштырылды. Анткени 3 жылдык пайыз менен берилгендикте, 3 жылдык мөөнөткө узак мөөнөттө берилгендиктен райондун дыйкандарына талап күч. Мамлекет тарабынан үрөн чарбаларга колдар тараптуу болуп келет. Сапаттуу үрөнү тарта аймактардагы сулуу жерлерге чейин каралат. Бирок акыркы жылдары алардын түшүмдүүлүктөгү алган жыйынтыгы сынга кабылып келет. Быйылдан баштап органикалык жер семирткичтерге да башын салат. Ал үчүн райондук агрардык өнүктүрүү башчыларына жана райондук мамлекеттик администрация башчыларынын биринчи орун басарларына атайын тапшырмада берилген. Эми ар бир айыл өкмөттөр өз алдынча органикалык жер семирткичтерди иштеп чыгуу жолдорун карап чыга башташат. Айжаңыл Турдумаматова, Сыймык Марат уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.